Кирешесин эл менен бөлүшөт. Президент Садыр Жапаров уулу Нурдөлөт Жапаровдун Берекет банктын негиздөөчүлөрүнүн бири экенин тастыктады. Өлкө башчысы кабар агенттигине курган маегинде Binance компаниясынын ээси Чанпен Чао Кыргызстанга келгенде Санарип банк ачууну сунуштаганын айтты. Мен дароо эле мамлекеттик банк кылалы деген оюмду айткам. Ал болсо мамлекеттик банкка кирүүгө каалоосу болбоду. Ошентип мамлекеттик банк болсун деген сунушум өтпөгөндөн кийин жеке банк ачууга макул болдук. Марат Султановду мурдагы банкир катары чакырып, уюштуруу иштерин жүргүзүүнү сурандым. Чанпен Чао менен Марат Абразакович Нурдөлөт да кирсин деп суранышты, дейт Жапаров. Президент уулу тажрыйба топтоп кирешесин эл менен бөлүшөт жана жетим жесирлерге жардам берип, социалдык объектилерди кураарын белгиледи. Чанпен Чао туш келди эле мамлекетке бара бербейт. Биринчиден достук мамиле, экинчиден Кыргызстанда өнүгүү бар. Коррупция менен аеосуз күрөш жүрүп жатканын көрүп турат. Криминал жок, ошол үчүн Кыргызстанга келип жатат. Канчалаган мамлекеттер аны өз өлкөсүнө чакырып келтире албай жүрүшөт. Бул кишинин бизге келиши менен ушул банк аркылуу өлкөгө миллиарддаган каражаттар келет. Башка негиздөөчүлөр да кирет бул банкка. Мамлекетибиз, элибиз бул банктын пайдасын гана көрөт, дейди өлкө башчысы. Президент балдары, бир туугандары мамлекеттик ишке аралашпаганын айтып, баары жеке бизнес менен алектенип, чет өлкөлөрдөн инвесторлорду тартып жатышканын айтты. Берекет банк 20 октябрда юстиция министрлигинен каттоодон өткөн. Ал эми Улуттук банк 10 октябрда Берекет банк жабык акционердик коомун уюштурууга уруксат берген. Президент Садыр Жапаровдун уулу Нурдөлөт Нуркожоев жана Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Марат Султанов банктын негиздөөчүлөрү болду. Документке мекеменин директору катары Жаркынбек Сагындыков белгиленген. Ал мурда Байчүн банкынын башкармалыгынын төрагасы болгон. Биздин кесиптештер жерлеринде болушунда ар бир абоненттерге түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнгө биз аракет кылып жатабыз. Ошол бир убакта бир эле бардык шаймандарды бир сайбоо жөнүндө, ошол эле учурда кечки 3 киловатт боюнча көп сөз болуп атпайбы, 3 киловаттка түшүп калды депчи. Мен андагы айтам да, ошол эреженин өзүндө кечки максимумда убактылуу электр приборлорун, жылытуучу приборлорду өчүрүп туруш керек. Болгону ошо эми 3 киловатт боюнча деле мындай эсептеп көрсөң, жок, демек алдын алуу чарасы болуп атат, жагдай болгон жок да, же болбосо азыркы учурда андай жагдай бар. 5 киловаттан ашып кетип аткан учур бар да. Анан дагы мен айтам да, абоненттерге дагы кошумча маалымат катарында да, биздин ошол WhatsApp группаларда же болбосо соц тармактарда ошол мындай болот. Эгерде 5 киловаттанбы, 3 киловаттанбы ошол багы өчкөн учурда, нагрузкаң эгерде ашып кеткен учурда, ал электр эсептегич өзү автоматтык түрдө өчүрөт. И ошол учурда сен керексиз ашча турган нагрузкаңды бир электр приборуңду алып турушуң керек, өчүрүп турушуң керек убактылуу. Ошондо электр эсептегичи кайра толук иштей берет. Автоматтык түрдө. Но бирок бүгүнкү күндө ошол ар бир өчкөнгө там 20 сомдон 30 сомдон бир какой-то акча кошулат деген дагы туура эмес маалыматтар жүрөт. Урматтуу биздин абоненттер, урматтуу кыргызстандықтар, мен мындай официалдуу түрдө айтам, ал өчкөн эгерде багы ашыкча күйгөн үчүн эч кандай акча каражаты кошулбайт. Бул болгону ошол сиздер менен түзүлгөн келишимдеги талапты аткаруунун максатын, электр энергиясынын пайдалануунун тартибин биз абоненттерге алып келип атабыз да. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, биз ошол акылдуу электр эсептегичтерге өтүшүбүз керек. Акылдуу электр эсептегичтер бар жерде система өзү автоматтык түрдө кайсыл жерде эгерде ошондо ашыкта жүктөн болгон болсо, ошондой нагрузканы түшүрөт. Буну туура түшүнүш керек, урматтуу биздин абоненттер. Ал деген нерсе ошол болуп кете турган, Кудай сактасын, бир чоң авариялардын алдын алуу максатында көрүлүп жаткан бул чаралар да. Биз билбегенибиз менен бүгүнкү күндө билесиздер, мисалы чоң ошол мен айтпадым, мисалы 5 эгерде көмөкчү ордон курган болсок, ошол 5 көмөкчү ордондун трансформаторлордун бирөөсү эле миллиондогон доллар акча турат да, кээ бирлеричи. Эми анын бардыгы бүгүнкү күндө ошол эле биздин компаниянын бюджетинен сатып алынат. Анын бардыгын сактап калуу максатында биз барган алдын алып аткан биздин чараларыбыз булчу. И ошол чаралардын бардыгы эч кандай мыйзамсыз эмес, эреженин бардыгында бекитилген. Ошону биз мындай абоненттер дагы туура түшүнүп, ошону эрежени мындай сактап сакташын мындай суранат болчук да. 3 киловатт деген нерсе азыр киргизилдиби ошондо акылдуу эсептегичтерге, же кыш мезгилинде киргизиле турган нерсе? 3 киловатт деген нерсе туура мен айттым, ошол эреженин 79-пункт бар, бул электр энергиясын пайдалануу эрежесинде. Ошол жерде октябрь айынан баштап март айына чейин, кышкы мезгилде 6 саатка чейин биз ал саатын өзүбүз белгилейбиз. Электр энергиясын ошол кечки эртең мененки максимумдарда жанагы абоненттер ошол жылытуучу приборлору ушундай жактарын колдонбой туруш керек. Бүгүнкү күндө ошондой 3 киловаттык саат кайсыл жерлерде багында нагрузкалар чоң болуп бар жерлерде ошондой бүгүнкү күндө ошондой чектөөлөр киргизилген. Мунун бардыгы ошол чоң авариялардын бардыгын алдын алуу максатында жүргүзүлүп жаткан чаралар да.